Кыргызстан телеканалының эфирдик программаларын жаңылыктар топтому толуктайт. Студияда Дастан Исмаилов, саламатсыздарбы. Президент Сооронбай Жээнбеков 23 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 75 сессиясында видео кайрылуу жасады. Өлкө аймагында COVID-19 илдетин жуктургандар көбөйүүдө. Бир сутка ичинде 127 жаңы учур катталды. Александр Лукашенконун жашыруун ант берүү аземинде эл кайрадан көтөрүлдү. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков 23 сентябрдагы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 75 сессиясындагы видео кайрылууда терроризм маселесине токтолду. Жээнбеков Бириккен Улуттар Уюмунун Бишкекте жайгашкан глобалдык контртеррористтик башкармалыгынын ишине колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин билдирди. Терроризм и экстремизм также представляют серьезную угрозу нашему миру. Центральную роль в координации усилий международного сообщества в борьбе с террористической угрозой должна играть ООН. Мы привержены эффективной реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН. Приветствуем назначение регионального координатора контртеррористического управления ООН с расположением в Бишкеке. Выражаем готовность оказывать ему поддержку. Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан Борбор Азияда өзөктүк куралдын болбошун жактаарын айтты. Андан сырткары 4 октябрдагы парламенттик шайлоого баардык эл аралык байкоочулар чакырылгандыгын айтып, саясий жарыш ачык өтө тургандыгын белгиледи. 4 октября текущего года в Кыргызстане пройдут очередные выборы в парламент. На них приглашены международные наблюдатели, в том числе от ОБСЕ, ШОС и СНГ. Мы намерены приложить все усилия, чтобы выборы прошли прозрачно и конкурентно с применением современных технологий. Мамлекет башчы видео кайрылуусунда пандемиянын экономикага тийгизген таасири, терроризм, Борбор Азия өлкөлөрүнүн кызматташуусу, экология маселелерине токтолду. Жээнбеков Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун бардык аракеттерин колдой тургандыгын, уюм өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин керектүү жана натыйжалуу өнөктөшү экендигине токтолду. Эскерте кетсек, 21 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жылдык жыйыны башталган. Уюмдун тарыхында биринчи жолу дүйнө мамлекеттеринин лидерлери Нью-Йорк шаарына чогулбай, жыйынды онлайн өткөрүп жатышат. Башкы ассамблеянын жыйыны 29 сентябрда соңуна чыгат. Башкы прокуратура массалык маалымат каражаттарында, социалдык тармактарда шайлоодогу мыйзам бузуулар жөнүндөгү жарыяланган маалыматтарга мониторинг жүргүзүп жатат. Учурда интернетте жарыяланган 55 маалымат текшерилип, алардын 26сы боюнча фактылар, кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Бул тууралуу 23 сентябрда президент Сооронбай Жээнбеков башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов менен өткөргөн кеңешмеде айтылды. 18 факты боюнча кылмыш тартибинде, ал эми жоруктар боюнча 8 фактыга сотко чейинки өндүрүш башталган. Азыркы учурда жалпыга маалымдоо каражаттарындагы интернеттеги билдирүүлөргө жана жарыяланган материалдарга мониторинг жүргүзүү улантылып жатат. Өткүрбек Жамшитов жогорку кеңештин депутаттыгына шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүү маалында мыйзамдуулукту камсыз кылуу максатында башкы прокуратуранын штабы түзүлгөндүгүн, аны менен катар бардык облустарда жана Бишкек, Ош шаарларында дагы ушундай эле штабтар уюштурулгандыгын билдирди. Өкмөт башчы Кубатбек Боронов 23 сентябрдагы онлайн басма сөз жыйынында сүйлөп жатып саясий партияларга кайрылды. Боронов партияларды парламенттик жарышта элдин ынтымагына доо кетирбөөгө чакырды. Эч кандай шайлоолор стабилдүүлүктү бузганга татыбайт. Карабандагы окуянын бардык күнөөлүүлөрү өлкөнүн тиешелүү мыйзамдарына ылайык тиешелүү жазасын алат. Шайлоо кампаниясына катышып жаткан саясий партиялардын өкүлдөрүнө дагы бир жолу кайрылам. Жарандык позициябызды туура кармап, өздүк кызыкчылыктарды өлкөнүн кызыкчылыгынан жогору койбой, бири-бирибизди сыйлап, эч кандай чагымчылык калтырбай, бардык иш-аракетиңиздерди мыйзам чегинде алып барганга чакырам. Бардык ошол санитардык, эпидемиологиялык нормаларды сактап берсеңиздер, мамлекеттин кызыкчылыгын жогору коюп, элибиздин коопсуздугун жогору коюп, ушул ишке абдан мындай бир туура мамиле кыла турган болсок, элибиз тарабыбыздан дагы, ошо шайлануучу саясий партиялар тарабынан дагы ушул эрежени кармап берсеңиздер, калган маселелерди бүгүнкү күндө өкмөт чечүүгө
аракеттерин көрүп жатат. Өкмөт башчы Аравандагы окуяга күнөөлүүлөр мыйзам чегинде жазага тартылаарын белгилеп, шайлоо туруктуулукка шек келтирүүгө татыбай тургандыгын айтты. Ошондой эле боронов үгүт иштерине санитардык эрежелер сакталбай жаткандыгын белгилеп, муну жоопкерчиликсиз мамиле катары баалады. Республикалык штабтын маалыматына ылайык, өлкөдө коронавирус менен катталгандардын жалпы саны 45.757-ге жетти. Кыргызстанда акыркы бир сутка ичинде COVID-19 илдетинин 127 жаңы учуру катталды. Тагыраак айтканда, Бишкек шаарында 19 учур, Ош шаарында 8, Ош облусунда 38 учур, Баткен аймагында 29, Жалал Абад жергесинде 20, Нарында 2 учур, Талас облусунда 3 учур, Чүй өрөөнүндө 4 учур, ал эми Ысык Көл облусунда 4 учур катталды. Акыркы сутканын ичинде Кыргызстандын аймагында дагы 101 бейтап сакайып чыкты. Өлкө боюнча айыккандардын жалпы саны 42.005 түздү. Кыргыз тест мекемеси мамлекеттик тил күнүнүн урматына 24 сентябрда каалоочуларды онлайн тест тапшырууга чакырат. Бул тууралуу мекеменин сайтында кабарланды. Ушул күнү президенттин аппараты баш болгон бир катар мамлекеттик органдардын кызматкерлери дагы кыргыз тилинен тест тапшырышат. Тестти ийгиликтүү тапшыргандарга атайын сертификат берилет. 2014 жылдан бери кыргыз тилинен тест тапшырган мамлекеттик кызматкерлердин саны 50 миңден ашты. Кыргызстандыктардын мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо боюнча Кыргыз тест системасы 2013 жылы ишке кирген. Кыргыз тест лексика, грамматика, угуп түшүнүү, окуп түшүнүү, жазуу субтесттеринен турат. АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги Кыргыз Республикасындагы 1000ден ашуун мамлекеттик мектептерге жана китепканаларга 285 миң балдар китебин тапшырды. Алар башталгыч класс окуучуларына арналган кыргыз жана орус тилдериндеги басылып чыккан 45 жаңы китептер. Китептерди тапшыруу расмий аземи Касымалы Байалинов атындагы Республикалык балдар жана жаштар китепканасында өттү. Жаңы китептер аңгемелерди, жомокторду, ырларды, табышмактарды жана башталгыч мектеп курагындагы жаш балдарга арналган кызыктуу чыгармаларды камтыйт. Китептер Кыргыз Республикасында жашаган балдардын талаптарына туура келүүсүн камсыз кылуу үчүн жергиликтүү авторлор жана иллюстраторлор менен кызматташтыкта иштелип чыккан. 23 сентябрда Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөш кызматынын Чүй облустук башкармалыгынын кызматкери ири өлчөмдө баңгизат сатууга аракет кылган деген шек менен колго түшүрүлдү. УКМК тараткан маалыматка ылайык, милициянын полковниги жалпы өлчөмү 1,5 килограмм баңгизатты 581 миң сомго сатууга аракет кылган. Учурда бул факты кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине жаза кодексинин 267 беренеси тагыраагы баңгизаттарды сатуу максатында мыйзамсыз жасоо менен катталды. Кылмышка шектүү атайын кызматтын тергөө абагына киргизилип, учурда иш каралууда. Белоруссияда Александр Лукашенконун ант берүүсүнө каршы чыккан демонстранттардын 250ден ашыгы милиция тарабынан кармалды. Бул тууралуу Белоруссияда катталбаган Весна укук коргоо борбору маалымдады. Аталган борбор кечээ 23 сентябрда нааразычылык учурунда кармалган 259 адамдын аты жөнүн чыгарган. Кармалгандардын көпчүлүгү Минск шаарында болду. Ошондой эле Минскеде милиция Лукашенконун ант берүүсүнө каршы чыккан кишилерди суу бүркүп таратты. Бул шаардын борборунда 5000ден 7000ге чейин нааразы болгон адамдар чогулган. Кийинчерээк атайын даярдалган аскерлер тобу келип, алардын бир тобун кармап кетишкен. Мындай окуялар Белоруссиянын башка шаарларына дагы катталды. Эскерте кетсек, кечээ 23 сентябрда Белоруссиянын президенти Александр Лукашенко алдыдагы 5 жыл аркалай турган президенттик кызматка расмий киришүү үчүн ант берди. Ант берүү салтанаты жашыруун даярдалып, анын датасы тууралуу алдын ала айтылган эмес. Ушул жана башка жаңылыктар менен 2020 KG сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан тааныша аласыздар. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.